Ну, у нас проблема началась после того, как начался этот коронавирус. И прошло как 2 месяца от руководства. Мы ничего не услышали, не узнали. Хотели просто узнать, что вообще хотят от нас. Как бы мы тоже подписывали контракт. И мы ждали свою зарплату, потому что мы, кроме футбола, ничем не занимаемся. Жөнөкөй тренировкага чыккан суу иче турган немелерим жок да, по-любому. Ошол башка жерлерге, сборлорго барганда даже суам алып бербейт да игрокторгочу. Ошол анан выездарга кеткенде суточный деп жаздырат, болбосо экинаган жарымта колбасаны эле берип коюп, анан суточный кагазга 1200 сом кол койдурат да. Ошо бизге сарыптаган акчадан көп жазып, кагазга алып келип бизге кол койдурат да. Болсо иногда пустой бумаганы алып келип бизге кол койдурат да, эчтеке жазылган эмес да. Мында отношения болбойт. Бул непрофессиональный отношения. Жашаган жер, тамак аш, ошол эле элементарный дорожный бир жака барганда деле бул мында отношения туура келбейт бизге. Анан мында отношениядан кийин кантип бизден результат сурайт, түшүнбөйм. Футболго түшүнбөйт. Футбол боюнча вообще түшүнүгү жок деп ойлойм мен өзүм пикирим. Ошо. Анан биз азыр президент клубу айткандай эле комиссия түзүп, бул маселелерди карап берем деп бизге сөз берди. Ошо күтүп атабыз азырынча. Жетекчиси маселесине келсе, атайын комиссия бүгүнкү күндө иликтеп жатат. Бир жактуу чечим чыгарылышы керек. Эки тараптуу сүрүштүрүү, териштирүү иштеринен кийин бир жактуу жыйынтык чыгарылат. Ал эми шарты боюнча быйыл өткөн жылы билесиңер, стадиондун абалы өтө начар болчу. Демирчилер менен биргеликте шаардын мэри ал жерде реконструкциядан өткөрүп, стадиондун чуркоо аянты, отургучтары, жатканалары, кире бериш дарбазасы, тепкичтер оңдолгон. Буюрса быйыл мэр өзү дагы айтты, футболчулардын жатаканасы дагы оңдолот, шарт түзүлөт.